Саламатсыздарбы, бүгүн биздин студиянын коногу Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Соронкулова. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кемпирабад иши боюнча шаардык сот, райондук соттун мурдагы чечимин колдоду. Ошентип сиздер акталдыңыздар. Сиздин көз карашыңызда бул соттордун бир көз карандысыз чечими болдубу, же болбосо алардын чечимине баары бир соңку саясий окуялар таасир эттиби? Эми былтыр 14-июнда 1-май райондук соту тарабынан чыгарылган чечим менин оюмча бул мыйзамдуу адилеттүү чечим болду. Биз үчүн күтүүсүз чечим болду да, биз күткөн эмеспиз. 1 грамм да ишенген эмеспиз да, акталабыз депчи. Эң эле мындай жакшы бүткөнү пробация алабызбы, же болбосо бир азыраак жылга кесилебизби деп ошол жерге сумкаларыбызды даярдап келгенбиз. Өкүм окуса эле ошо кетебиз, СИЗОго кетебиз депчи. Сумкаларыбызды даярдап алып келип, анан биз үчүн абдан күтүүсүз болду. Анткени 1 грамм ишенген эмеспиз. Соттун жүрүм турумунан, анан эми бул саясий иш болуп аткандан кийин, буга аябай кийлигишип аткандан кийин эч кандай ишеним болгон жок да. Ошон үчүн бизге сюрприз болду деп айтсам болот да. Анан кандай себептер менен судья Марат Сыдыков бул чечимге барды мага белгисиз, бирок эми бул көрүп турду да, иште эч кандай далил жок экенин, кылмыштын эч кандай белгилери, курамы жок экенин. Анан эми батын алган жок окшойт, ушул бийликтин буйругу болгон жокпу, бирок ошол бизге өкүм окугандан кийин жанагы бөгөт коюу чарасы түшүнүксүз болуп калды да. Анан чыгып кабинетине чыгып, кабинетте 2-этажда экен, анан чыгып барып ошону тактап алалы, биз дагы үй камагындабызбы, же болбосо бошодукпу деп тактап алалы десек, чоочуп чыкты да кабинетинен. Чыгып эле биз кабинетине киргизбей эле түшүндүрүп берип эле анан кеткиле деп эле бизди узатып жиберди. Анан кийин ошо өзүбүздүн арабызда адамдар айтып калды, бизден кийин да бир киши кирген экен, кабинетинде 2 жигит отуруптур. Ошо кийин ошо УКМКнын кызматкерлери экен. Ал кабинетине кирери менен булар баягы өкүмдү уккандан кийин, акталды дегенден кийин УКМКнын кызматкерлери келип, кабинеттин тинтүүгө алыптыр да. Анан эми эч ким ишенген жок да, ошол сот системасынын өзүнүн ичинде эле ошол судья тууралуу ушак тарап баштады да. Бул кемпирабадчылар $500 миллион акча чогултуп бериптир судьяга депчи. Анан каякта биз өзүбүз сумкаларыбызды даярдап камалабыз деп келсек. Андай эч кимдин эч кандай андай бир ниети да, идеясы дагы, эч кандай сунушу да болгон эмес, ал оюбузга да келген эмес, мисалы пара берүүчү. Анан эми өзү ошондой бир чечкиндүү бир кадамга барды. Анан өзүңөр көрдүңөр, басым болду, менин оюмча басым болду. Эми эртеби кечпи ачка чыгат, өзү деле кийин айтат болуш керек, азырынча айта албайт да судья. Басым болду, эми арыз жазды кетем деп, бирок президент Садыр Жапаров ал арызды кабыл алган жок. Ошо мен азыр башка сотто иштеп атат, бирок менин билишимче азыр кылмыш иштери менен иштеп алганда жарандык иштер менен иштеп атат деп уктум да. Канчалык чындык билбейм. Бирок ушундай окуялар болуп кетти. Демек бийлик үчүн дагы ошол Марат Сыдыковдун чыгарган өкүмү мындай күтүүсүз болуп калды да. Мындай чечимди булар күткөн эмес. Ошол учурда же көзөмөлүнөн чыгарып койду. Бирок ушундай бир окуя болуп кетти. Ал эми 2-инстанцияда эми ал белгилүү болуп турду. 2-инстанцияга прокуратура тарабынан бул өкүм талашыла тургандыгы белгилүү болуп турду. Ошо менен ал жерде да 1 жылдан ашык жүрдүк. Анан улам эле жылып атты да, соттор алмашып атты. Биз өзүбүз толук чогула албай аттык. Анан эми азыркы чечимди айтыш кыйын, кандай сүйлөшүүлөр болгон жок, мен аны билбейм, мен аларга катышкан жокмун. Бирок ошо акталабыз деген бир ишеним болуп атты. Жок дегенде эми акталып чыккандан кийин эми ошойдон кесип жибербестир, жок дегенде пробация алабыз деп ушуну пробацияны күтүп жүргөнбүз. Кайра эле күтүүсүз чечим болду анда. Күтүүсүз чечим болду, бир чети күтүүсүз чечим болду, бирок эми ушунча узарып кетти. Анан эми саясий кырдаал дагы, өзүң айткандай саясий кырдаал дагы өзгөргөндөн кийин биз баягы уламда ишеним жарала берди да, камалбайт экенбиз деген ишеним пайда боло берди. Анан ошол кырдаалга жараша дагы түзүлгөн кырдаал дагы бир өзүнүн таасирин тийгизип кетти го деп айтсак болот да. Ошол сиздер бул иш менен дээрлик 3,5 жылдай алыштыңыздар. Ооба, 3,5 жыл. Анан айрымдар бул убакыттын көбүн абакта өткөрдү. Мындан улам ошо сиздердин тарапташтар дейинчи, алар
азыр бул ушул кылмыш ишти козгогон адамдардын жоопкерчилиги дагы каралышы керек болсо бул ишти кайрадан комиссия карап чыгыш керек, биздин конституциялык укуктар бузулду деген чакырыктар менен чыгып атышат. Анан азыр ошондой кайрылуу жагы сүйлөшүүлөр жүрүп атабы? Ушу акыркы 5 жылда болуп аткан окуялар, ушу куугунтук чөйрөсүндө болуп аткан окуяларды биз толук кандуу репрессия деп атасак болот да. Анткени саясий көз карашы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылып аткан адамдар көптө эле көп, саны көп. Азыркы учурда да сотто каралып атат, жанагы 7 дубан, ал жерде да бир чоң топ, 10дон ашык адам бар. Анан жана улакчылар, алар дагы бир 10-11 киши, ушундай бир топтор, жана Роза Нурматова деген дагы бирөөлөрдү айыптап атпады эле, бийликти басып алган. Алардын иши эмне болуп атат билбейм, бирок ал деле сотто болуш керек, кандай бүтүп атканын азыр көзөм элестен чыгып калды да. Анан ошол жалпысынан эле ошол иштер боюнча бир комиссия түзүлсө деп немесин өзүнүн оюн билдирсе керек Равшан Жээнбеков. Бирок азырынча биз андай нерселерди талкуулаган жокпуз. Биз азыр ошо реабилитация маселесин ойлонуп атабыз да. Анткени реабилитация баш мыйзамдын 35-беренесинде укук катары бекитилген. Эгерде кимдир бирөөгө мамлекет тарабынан ошонун ичинде баягы куугунтуктоо менен зыян келтирилген болсо, ошол зыяндын ордун толтуруп бериш керек деп бул мамлекеттин милдети катары жүктөлгөн да. Ал эми жазык процессуалдык кодексинде дагы 1 эмес 3-4 беренеде көрсөтүлүп турат реабилитация тартиби. Эми азыркы күндө ошол маселени ойлонуштуруп атабыз. Анан эми кандай кылып чечебиз, эми баягы баарыбыз бир иште жүргөндөн кийин жалпы баарыбыз чечебиз деп. Ошол кемпир-абадчылар негизги кылмышын козгогон үчүн деп мурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушев, атайын кызматтын мурдагы төрагасы Ташиевди, анан Ички иштер министрлигиндеги тергөөчүнүн атын атап жатышат. Ошол ишти жашыруун грифин койгон дагы ошол деп. Анан аларды жоопкерчиликке тартуу процессин негизи кандайча элестетүүгө болот? Бул мындай реалдуу эле нерсеби? Бул эми өзү реабилитация тартибине кирет. Реабилитация тартибине кирет. Бирок жанагы реабилитация укугун таануу жана компенсация төлөп берүү алардын жоопкерчилигине тартылбай бул неме болбойт да, негизги шарт болбойт. Алар тартылбаган күндө дагы биздин компенсация алууга жана реабилитация болууга укугубуз сактала берет. Эми бул жерде жалпысынан аларга карата биз өзүбүз мындай арыз берип үстүнөн арызданбасак, албетте мамлекет буларды жоопкерчиликке тартпайт. Бул нерсе мыйзамда көрсөтүлгөн эмес да, чынында көрсөтүлүш керек. Анткени кандай актоо мындай өкүмү чыкпасын, ал сөзсүз түрдө автоматтык түрдө ошондой адамдардын, тергөөчүлөрдүн, прокурорлордун, соттордун жоопкерчилиги тууралуу немени жаратыш керек да, маселени жаратыш керек. Бир топ өлкөлөрдө ал түздөн түз каралган. Эгерде актала турган болсо, демек силер мыйзамсыз жоопко тарткансыңар, мыйзамсыз камагансыңар, мыйзамсыз соттогонсуңар деген маселе жаралат. Бизде ал нерсе көрсөтүлгөн эмес. Ошол себептен эгерде биз алардын үстүнөн даттана турган болсок, жазык кодексинде андай кылмыш жазык кодексинде турат да беренелерчи, мыйзамсыз иш козгогон үчүн, мыйзамсыз камаган үчүн, мыйзамсыз соттогон үчүн деген кылмыштын карамдары турат. Аны сөзсүз түрдө тартса болот, ал маселени козгосо болот. Мындай экен да, саясатка аттанган адам ошого даяр болуп туруш керек экен да, ушундай куугунтуккачы. Анткени кайсыл бийлик болбосун, эми ушул эле бийлик ушинтип куугунтуктап атат деп айта албайбыз. Бардыгы эле Бакиевтердин учурунда деле, Акаевдин учурунда деле, башка президенттердин учурунда деле, Атамбаевдин учурунда деле куугунтуктар болуп атты деп. Мындай ушундай бир чоң масштабта болбосо дагы айрым өздөрүнүн баягы оппоненттерине карата болуп атты. Анан бирок ошол мезгилге чейин мен уга элекмин да, соттор жоопко тартылды же болбосо тергөөчүлөр жоопко тартылды дегенчи. Дагы эле кооптонуу болуп атабы? Мисалы жогорку сотко чейин кайра арыз жазып кайра прокуратурага алып коюш. Кооптонуу бар, анткени дагы эле булардан мүмкүнчүлүк бар да, жогорку сотко кайрылып коюшса, ишти кайрадан жан кароого жиберип койсо дагы бир топ жыл сүрөлүп жүрүп калышыбыз мүмкүн да. Бул жерде мындай толук бизде толук кандуу ишеним жок да. Биз эгерде кайрылсак ушул адамдар жоопко тартылат депчи. Анан кээ бирлеринде эми алардын эмне күнөө эле, алардын күнөөсү жок да, алар жогору жактан буйрук алды да, булардын эми айласы жок да дегендей ушундай бир түшүнүк бар да.
жанагы биздин ишти жүргүзгөн бир топ эле саясий иштерди жүргүздү да Жапеков деген. Ал ушу тергөө болуп атканда бизи суракка чакырып атканда деле мен айтып аттым, өзүң көрүп турбайсыңбы? Мындай деди, эже мойнуңуз калбайсызбы, төңкөрүш даярдагансыңар да деди. А мен айттым, бир кымындай далил тапчы. Бир эле бир кичинекей далил тапсаң, мен баарын мойнума алам дедим. Эмне айып койсоң, ошонун баарын мойнума алам дедим. Бирок эчтеке далил тапкан жок да. Анан эми кийинчерээк дагы бир келгенде мына карабайсыңбы, ишиңде эч нерсе далил жок. Мына экспертизадан башка эч нерсе жок. Эксперттерди болсо кыйнап туруп корутунду чыгарып алдыңар. Десем, мен айлам жок эже, жогору жактан ушундай басым болуп атса, мен эмне кылайын деди. Мен дагы 5 кызым бар деди. Өзүм жатаканада жашайм деди. 5 кызым бар дейт, 5 балалымын дейт. Өзүм жатаканада жашайм. Менде айла жок дешенди. Анан эми биздин арабыздагылардын көбү аябап атты да, эмне кылат бул деле? Бул деле акыбалы мындай оор экен депчи. Анан ошол жерде мен айттым да, ар бир адамдын өзүнүн тандоосу. Судья сыяктуу эле. Ооба, ар бир адамдын өзүнүн тандоосу. Же сен ушинтип бирөөлөрдү мыйзамсыз айыптап, бирөөнүн тагдырын талкалайсың, же болбосо сен бул жолдон кетесиң. Ал өзүнүн тандоосу да. Ошол себептен булар деле канчалык өздөрүнүн жоопкерчилигин сезет, сезбейт билбейм да. Биз эми баягы солдат катары кандай буйрук болбосун ошону аткарышыбыз керек. Биздин абийирибиз таза деп деле мүмкүн отургандар. Өздөрү дагы мындай, эгерде мындай абийири бар болсо, ошол жоопкерчиликти өзүнүн күнөөсүн сезиш керек да. Аны чечебиз го, жалпы баягы немебиз жамаатыбыз менен чечип сүйлөшөбүз. Азырынча бир чечимге келе элекпиз да, мындай бир неметелекпиз. Мындай ишенимдүү ушулардын баарын жоопко тартабыз деген бир кадам жасайбыз деген азырынча андай эмес жок. Айтайын дегеним, ошол сиздер райондук сотто акталган кезде президент Садыр Жапаров ошол сот чечимине комментарий бербеди беле. Анан эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза бермекмин, балким пробация же болбосо айып салмакмын дегендейчи. Анан балким ушул нерсе дагы мындай бир токтото турган бир фактор болуп атабы да, ошол кыймыл аракеттердин баарынчы. Анткени жанагы сиз айтып атпайсызбы, биз канчалык ишенебиз, мындай өзгөрүү болуп атканына ишеним барбы жокпу деген маселе турат деп. Мүмкүн, бирок эми ушул жерде айтып кете турган нерсе, ушундай баягы акталгандан кийин дагы бир эскертип айтып кете турган нерседе, кандай болбосун күнөөсүздүк презумпциясы сакталыш керек да. Эми ал баш мыйзамда деле так көрсөтүлүп турат. Эч кимди соттун чечими болмоюнча кылмыш кылды деп айыптай албайт. А эгерде айыптаган болсо, жана ал соттун чечими менен тастыкталбаса, анда ошол адам моралдык жана материалдык жактан өзүнө келген залалды толтуруу укугу бар депчи. Баш мыйзамда көрсөтүлүп турат. Мындай болгондо дагы мындай так көрсөтүлүп турат да, ошол күнөөсүздүк презумпциясы бузган үчүн жоопкерчилик бар депчи. Ошол себептен өзгөчө мындай бийликте турган адамдар эми баягы сот өкүмү чыга электе, аны алдын ала айтып койгону менин оюмча абдан туура эмес да. Мына Атамбаевдин да ушундай бир адаты бар болчу, алдын ала айтып койчу да. Бул баягы соттор көп учурда аны көрсөтмө катары кабыл алат да. Анан эми дагы бир айтып кете турган нерсем, буга чейин айта албай оозубуз жабык отурду да. Былтыр бардык го дейм жолугушууга. Камчыбек Ташиев бизди жолугушууга чакырды да, кемпир абадчыларды. Былтыр бардык. Ошол УКМКнын бир мындай биякта эмес, чет жакта немеси бар экен, имараты бар экен, чоң имаратты, конок тосуучу жай катары окшойт. Ошол жерден отуруп анан Ташиев өзү айтты да, биздин ордубузда силер болсоңор, силер деле ошону кылмаксыңар деди. Саясий атаандаштарыңардын баарын силер деле камамаксыңар деди. Анан Равшан Жээнбековду карап айтты, эгерде Равшан бийликке келип калган болсо, ой, бизден да аша чапмак деди. Мыйзам ченемдүү көрүнүш катары көрүп атат ошондой. Эми бул өзү баягы ошо бул саясий куугунтук болду дегенди өзүнүн мойнуна алды да. Мойнуна алды да, силер деле ушуну кылмаксыңар деди. Бул эми баягы саясий күрөштүн логикасынан чыгып аткан көрүнүш. Силер буга мындай капа болбогула деген мааниде айтты да. А эмне максатта силерди топтоду аяка? Эми бизди топтогондо ошол жанагы Кемпирабад туура берилди дегенге дагы бир жолу ынандырууга аракет кылды. Ошо ынандырууга аракет кылды. Жашнакай эле жайма-жай сүйлөшүп отурдук, анан кээ бир бирөөлөр арабызда бирөөлөр мындай каршы пикир айтып койсо, бат эле мындай неметип кетет экен да, ачууланып кетет экен. Ачууланып өзүнүн баягы күчүн, бийлигин көрсөтүп ушинтип кетет экен. Мен эчтеке деп эч нерсе суроо да берген жокмун, эч нерсе айткан жокмун. Деле сыртынан байкап отурдум да. Бирок мен үчүн бул жолугуш абдан маанилүү болду. Анткени эң маанилүү сөз ошол болду да.
силер деле ушуну кылмаксыңар деген нерсе бул ушу саясий куугунтук кылып атабыз дегенди ачык эле мойнуна алгандай болду. Анан эми бирөөлөр арасынан бирөө айтып калды, эми биз эч нерсе аракет деле кылган жокпуз да деди. Биз жөн эле баягы кафеге отуруп жолугуп сүйлөшүп калбадыкпы деди. Ошондо айтты, биз деле кафеде отуруп бийликти басып алдык го деди. Ушундай параллелдерди келтирди деп атасыз. Ооба, ошентип айтып атат да. Эми биз деле кафеде отуруп бийликти басып албадыкпы деди. Ушундай сөздөр айтылып кетти да. Анан эми ушуну ачык айтып аткандан кийин эми азыр ачык айтып атам, ал мезгилде айта алган эмеспиз. Эми кандай болбосун азыр менин оюмча айтууга мындай айта турган мезгил келди деп айтсак болот да. Ошо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Ташиев кызматтан алынып, достордун ошол саясий бекем деген тандеми бузулгандан кийин коомчулукта ошол мурдагы иштерге мамиле кичине башкача болот деген үмүт пайда болду деп сиз айтып атпайсызбы? Анан бийлик дагы ошол укук коргоо органдарында реформа башталды. Ошол реформанын алкагында журналисттерге, активисттерге, ошол эле ишкерлерге мамиле өзгөрөт дегендей ишарат кылды. Анан мындай демилгелер сиздин көз карашыңызда мындай кандай бир реалдуу кадамдар менен коштолуш керек? Анткени бир месседж жасалды, ой айтылды, ооба башкача нукта мындай карайбыз дегенчи. Бирок ал мындай реалдуу ишке ашуу жолу кандай болуш керек? Эми УКМК куугунтуктап атат, бирок Ички иштер министрлигинин колу менен жасап атат да бул аракеттердичи. Анан 2-3 жолу мен деле айттым, эми силер материалдарды алып барып көрсөтпөйсүңөрбү, бул жерде эч нерсе жок депчи. Жок дегенде негиз болуш керек да. Кичинекей болсо да далил болуш керек да. Деп айтпайсыңарбы десек, жок болбойт, кандай болбосун, биз буйрукту аткарып атабыз деп эле ушундай деп атышты да. Анан эгерде Ички иштер министрлигинин өзүнүн баягы немеси менен демилгеси менен болуп аткан болсо, мен чынын айтсам айзат түшүнбөйм да ошо куугунтуктун логикасынчы. Эми баягы чындап эле мындай коркунучтуу, чындап эле салмагы бар саясатчылар болсо, же активисттер болсо, же журналисттер болсо, ошондо мындай түшүнүктүү болмок да, бул режимге коркунуч жаратып атат. Демек буну жок кылыш керек, коомдук жашоодон четтетиш керек дегенди түшүнөт элең. Анан эми эч кимге белгисиз эле адамдар, жөн эле Фейсбукта өзүнүн бир пикирин билдирип койгон адамдар, же болбосо момундай бир жерде отуруп сүйлөшүп койгон адамдар деле бардыгы эле тартылып атпайбы? Мен ушуну түшүнбөйм да, эмне кереги бар, ошонун эмне кереги бар? Ошондо кандай кылып мамлекет башчысына бул аракеттер кандай кылып жеткирилип атат? Менин оюмча келип айтып атат, мына дагы бир топ төңкөрүш даярдаган атыптыр, биз ушинтип бийликти сактап калдык деп ошондой бир рапорт берип атышабы, өздөрүн жакшы көрсөтүп, ой тим эле бир шумдук иштерди кылып атабыз деген мааниде жеткирип атабы. Ошол себептен менин оюмча бул жерде өткөндө дагы айткам, парламенттик бийликтөө жүргүзүш керек. Анткени булар эч качан өзүнүн мойнуна албайт. Ооба, биз туура эмес куугунтуктадык, мыйзамсыз болду деп албайт эч качан мойнуна. Ошон үчүн бул жерде көз карандысыз иликтөө болуш керек да. Эми буга мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөй турган орган, мыйзам чыгаруучу орган, өкүлчүлүк кылган орган бул жогорку кеңеш. Азыр эми жаңы төрага келди, аракеттерин көрүп атабыз. Ошон менин оюмча ошондой демилгени депутаттардын бир тобу көтөрсө, бир комиссия түзүп туруп, ушул саясий немеде болуп аткан иштердин баарын бир текшерип чыкса, өздөрүнүн сунуштарын, өздөрүнүн бир тыянактарын чыгарса, ошондо таасир этет беле. Акыркы жылдары журналисттерге, активисттерге, жарандык коомдук өкүлдөрүнө массалык башаламандыктар жана башка оор кылмыштар дароо илинип эле анан камаган бир өнөкөт болуп кетпедиби? Өзүңүздөр айткандай, мисалы азыр Адилет Балтабай активист отурат, Аскар Жетиген отурат дегендейчи, анан ушул кыймыл аракет, ушул көрүнүштөрдүн өзүнүн эле бийликке кесепети кандай болушу мүмкүн? Албетте азыр мындай камалды болду деп эле унутта калган сыяктуу болуп атат. Бирок бул иштердин кесепети коомчулукка, бийликтин өзүнө дагы тийиши мүмкүн да. Эми баарыбыз эле сүйлөй албай калбадыкпы? Цензура да кирди, самоцензура да кирди. Баарыбыз эле оозубузду басып отуруп калдык. Көрүп туруп деле ичиңен кайнайсың, сыртыңа чыгарып айта албайсың. Анткени эртең анын кесепети кандай болот? Ошол себептен бийлик деле ошого кызыктар болуш керек да, эми чындык жетип туруш керек да. Чындык жетип туруш керек да. Анан баары эле туш тараптан эле мактап эле, баары жактап эле даңазалай берсе, менин оюмча бул баягы кандайдыр бир ушундай бир эйфория жаратат да, баары сонун болуп атыптыр депчи, чындыкты айткан киши жок. Анткени чындыкты айткан кишини алып барып эле камап атса. Эгерде ошол мезгилде ошо журналисттердин айтып аткандарын, биздин укук коргоочулардын, коомчулуктун айтып атканын мамлекет башчысы уккан болсо,
ошо көңүл буруп ошону текшерип чынбы калппы деп текшерип тура турган болсо мүмкүн азыркы кырдаал жаралмак эмес. Эми азыр деле айтып атпайбызбы, азыр кооптуу кырдаал жаралып калды депчи. Ошол себептен менин оюмча бул саясат кайрадан каралып чыгыш керек. Күнөөсүз мыйзамсыз камалып жаткандар, кесилгендердин баардыгынын иши кайрадан каралып акталыш керек. Азыр ушул коомчулукка мындай көз карандысыз массалык маалымат каражаттарына болгон мамилени өзгөртүш керек. Анткени мамлекет башчысы деле өзү деле ушул жолду өттү да. Өзү деле ушундай саясий күрөштүн кесепетин көрдү. Сөз эркиндиги үчүн камалды, жабыркады. Ошол себептен эми андай мындай таасир этип тура турган, менин оюмча азыр ушундай бир таасир этип тура турган адам жок жанында. Ошол себептен кайрадан каралып чыгыш керек да бул саясат. Эмне үчүн сабагы жок да, коомчулуктагы, бийликтагы ушул кайталана берген процесстерден сабак албайт? Эми менин оюмча бул эң оңой жол да. Анткени репрессиялар мамлекетти башкаруунун бир ыкмасына айланып калды да. Анан бул эң оңой жол да. Барып эле басага алып күч менен өзүңөрдү жапкыла деген эми бул эң оңой жол да. Мисалы консенсус түзүп, сүйлөшүп, тил табышып, же болбосо ошол жанагы болуп аткан сындарга жооп берүү. Менин оюмча бул репрессияларга караганда бул татаалыраак да. Мамлекет өзүнө бир абдан бир оңой жолду тандап алды да. Анан эң момундай массалык түрдө болгон кемпирабад иши болду. Эми ушул нерселерди коомчулук сигнал катары кабыл алыш керек эле да. Андан кийин кетти да. Андан кийин бул процесстер уже мындай токтоно албай кетти да. Эми дагы жакшы азыркы мезгилде эгерде ушунун баарына мындай башкача көз караш менен, адилеттүү көз караш менен чындыкты ачыкка чыгарып, мындай саясат мындан ары уланылбайт деген бир убадалар болсо жакшы болот эле. Бирок кандай болот мен билбейм. Эгерде саясий күрөш азыр мындай неметип кете турган болсо, күчөп кете турган болсо, анда дагы деле ошол негизги ыкма бул ошо репрессиялар болуп калышы мүмкүн да. Мындан ары дагы бир топ адамдар, атаандаштар дагы деле ошо камала бериши мүмкүн. Мисалы жакында мамлекеттик салык кызматы ошол Кыргыз нефтегаз ишканасындагы коррупциялык схемалар тууралуу айтып чыгып, ага Ташиевтерди коррупцияга айыптап чыкты. Эми коомчулук бул маселени ошол салык кызматына чейин эле Кыргызстандан күчтөп чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров айтып чыкпады беле деп ошондо эстебедиби? Анан сиз жана дагы айтып өттүңүз, эгер бийлик ошол журналисттердин, активисттердин өзүн айыптабай, алардын айткандарына көңүл бурса, кичине башкачараак болмок депчи. Азыр сиздин көз карашыңызда бийлик деле ошол нерсени мындай түшүнүп, аңдап жатабы? Эми ошол жерде ошол журналисттик иликтөөлөрдөгү фактылардын баары азыр анык болуп чыгып атпайбы? Бирок эми эч кимиси мисалы ошо журналисттер туура айтыптыр, ошо журналисттерге рахмат деп эч ким мен уга элекмин. Рахмат деп айткандарынчы, же болбосо ушулар мурда эле айтты эле, ошону ошондой эле текшерсек болмок деп эч ким аны мойнуна ала албайт. Анткени ал кезде деле эми бийликте тургандарга белгилүү эле болуп турду. Бирок эми негизги таасир кимде болгонун биз көрүп турдук да. Ушул чөйрөнүн, укук коргоо чөйрөсүн ким кармап турганын биз көрүп турдук. Анан азыр кичине мындай элди мындай ишендирүүгө болгондо дагы тергөө материалдарын ачыкка чыгарып атышат. Менин оюмча бул туура. Баарын ачыкка чыгарып коомго көрсөтүп туруш керек. Анткени бул жерде деле мисалы коомчулукта бул эми саясий куугунтуктоонун дагы бир толкуну башталды деген неме калбаш керек да, пикир калбаш керек. Ошол үчүн ачыкка чыгарыш керек. Мисалы биздин иш боюнча, кемпирабад иши боюнча эч нерсе жок, бирок ошонун баарын мамлекеттик сыр кылып койду да. Ачык чыгарган жок деп талап кылып атык, ачык чыгаргыла, күнөөбүз болсо ачык чыгаргыла деп. Мен ата-энем деле чыгып айтпады. Эгерде атам айтып атат, менин кызым күнөөсү бар болсо, мен мага ошону көрсөткүлөчү. Ачык чыгарып бергилечи, мен кечирим сурайм силерден деп атпайбы. Ошон үчүн бул жерде менин оюмча ошондой бир шек жаралбаш үчүн
ачыктык болуш керек да, сөзсүз түрдө. Анткени канчалык басым болбосун, кандай гана басым болбосун, мындай элдин бир айта турган убактысы келет экен да. Мисалы азыр ишкерлер кандай жабыр тартканын ачык айтып чыгып атышат, ачык айтып иликтөө талап кылып атышат. Ачык айтып чыгып атышат. Өз мезгилинде эч кимсе айта алган эмес да. Анан баягы ишкерлер мурун ой биз саясат менен алектенбейбиз, саясат менен ишибиз жок деп жүрүшчү эле, мына саясат алар менен алектенип койду да. Бизнесмендер көп да, өздөрүнүн ассоциациялары дагы бар. Ошолор дагы мисалы батынган жок да, өздөрүнүн кызыкчылыгын коргогон койчу. Мен ушул адамдарга таң калам да. Эми азыр толтура канча деп 500дөн ашык арыз кетиптир. Тартып эле алат, аны жазып эле атышпады. Мисалы Мадина базарын тартып алды, аны журналисттер иликтөө кылып чыгарды. Көп эле ушундай фактылар болуп атты да. Жана Байболовдордун немесин тартып алды, базарын 93-жылы бөлүнүп берилген жер экен. 93-жылы. Ошол 98. Ошол чечимдерди жокко чыгарып, 30 жыл мурун болгон чечимдерди жокко чыгарып туруп эле алып коюшту. Ага деле эч ким эч нерсе деген жок. Биз баарыбыз карап эле кол чаап отурдук да. Туура, баарын мамлекетке өткөрсүн депчи. Бирок көрсө мындай ири бизнес эмес, жөн эле кичинекей эле бир чакан бизнеси бар адамдар деле жабыр кылаттыр да. Мына ушул жерде мисалы эгерде ачыктык болсо, ачык чыгып, ошол өзүнүн пикирин коркпой айтса, мүмкүн ошондо мамлекет башчысына ушул маалыматтар жетет эле, түз эле жетет эле. Мүмкүн ошондо айтат эле, мен ушуга чейин бир 3 буйрук чыгардым эле, 3 неме боюнча, бизнес боюнча, ишмердүүлүк, ишкерчилик боюнча. Ошол буйруктарды аткарышыбыз керек эле. Силер эмне кылып атасыңар дейт эле да, мүмкүн. Маалымат жеткен жок. Азыр эми ошол саясий чоң окуялардан кийин күч түзүмдөрүндө реформа болот, баары жаңыланат деп анан кадрдык жылышуулар болду. Бирок мындай системдүү өзгөрүүлөр кандай болушу керек? Биринчиден, менин оюмча, ички иштер министрлигинен башташ керек. Мен бир нече жолу Грузияга барып, ушул реформаларды изилдеп жүрдүм да. Ошондо Грузияда эң алгачкы реформа ички иштер министрлигинен башташыптыр да. Ошондо Каха Бендукидзеден сурашыптыр да, ошо реформалардын алдындачы кайсы чөйрөдөн башташыбыз керек депчи. Анан Бендукидзенин айткан сөзү бар да, элестетип көрсөңөр, мына мисалы баарын бомбалап кетсе депчи, мисалы билим берүү министрлигин, же болбосо ички иштер министрлигин баарын бомбалап кетсе, ошондо эң негизги биринчи ирет кайсы министрликти биз ордуна коюшубуз керек депчи. Анан ошондо ички иштер министрлиги, анткени тартип керек да, коомдо тартип керек. Тартипсиз болбойт да. Эми агартуу министрлигин кийин деле ордуна койсок болот, бирок эң негизгиси ошо ички иштер министрлиги деп айткан экен. Ошондон Саакашвили ошо ички иштер министрлигинен баштаптыр, болгондо дагы кадр саясатынан баштаптыр да. Эми азыр айткандан ооз жаман дегендей, эми биз көрдүк да өзүбүз. Ошо тергөө немелеринде жүрдүк да. Деңгээли төмөн да, өтө. Укуктук билими. Тергөөчүлөрдүн деңгээли төмөн. Болбосо мисалы мыкты тергөөчү болсо, ишти токуганга деле бир топ мээ керек да. Мындай мыкты бир тергөөчүлөр болсо соңго эле токуп коймок. Бир şeyти ошонусуна да ыраазымын, биздин иш боюнчачы. Болгондой эле эмнени тапса ошону жабыштырып эле толтура бир 64 том кылып коюптур, эч нерсе жок. Реформаларда негизги маселе ошо кадр саясаты да. Анткени мыйзамды оңдойсуң, материалдык жактан оңдойсуң, жаңы имарат бересиң, мисалы УКМКны деле көрүп атпайсыңарбы? Ой, реформа кылып демеле УКМКны шумдук кылып койду. Бүт жерде айылга чейин өкүл немелерин ачып, жана башкармалыктарын ачып, жаңы имараттарды берип, айлыгын көтөрүп, мыйзамда демеле эбегейсиз ыйгарым укуктарды берип койду эле. Акырында эмне болду? Көрсө, булар өздөрүнчө уюшулган кылмыштуу топ болуп алган экен деп, азыр мына башка маалыматтар чыгып атат. Бир топ камалып кетти жетекчилери, туурабы? Ошол себептен бул жерде негизги маселе кадр маселеси да. Эми жалпысынан укук коргоо чөйрөсүндө анын ичине сот системасы дагы керек. Керек мындай толук кандуу реформа керек. Өзгөчө сот системасында өзүбүз деле көрүп атабыз. Ал жерде деле баягы эле адам проблемасы да, инсан проблемасы.
тандоо проблемасы жана жоопкерчилик проблемасы. Кандай тандап атат, кандай адамдар келип атат, эмне үчүн алар көз карандысыз сот адилеттүүлүгүн алып бара албайт деген ушундай маселелер көп. Бирок кандай болбосун, мыйзам жагынан карасаң, баары сонун, идеалдуу. Ишке ашуу жагы башка. Айлыгын карасаң, анысы деле жакшы. Жабдык жагын карасаң деле баардыгы азыр жогорку деңгээлде. Санариптештирүү жүрүп атат. Бирок баары эле келип эле баягы соттордун инсандыгына барып такалат да, же болбосо ошо милициянын инсандыгына барып эле такалат. Ошол маселе. Ошол тандемдин урашына себеп болгон 75-чилердин кайрылуусунан улам ошол парламентте дагы спикер баш болгон бир нече депутат мандатын өз калоосу менен тапшырып кетти. Ордуна жаңылар келип атат. Айрымдары дагы эле мандат ала албай жатат. Анан бир жагынан биз азыр реформа жөнүндө кеп кылып атабыз, бирок бир жагынан бийлик бутактарынын көз карандысыздыгы деген маселе дагы ушул жерде турабы деген суроо жаралат да. Анткени ошол эле парламенттин ролу, шайлоо жараянынын мааниси азыр каяка кетип баратат, азыркы окуяларды эске алгандачы? Менин оюмча, мажоритардык системанын кемчиликтерин биз азыр көрүп атабыз да. Көрүп атабыз. Кандай болбосун, ушул күнгө чейин эми идеалдуу болуп кеткен жок, бирок ошондо дагы мындай партиялык бир система түзүлүп, партиялар болуп, жаштар партияларды түзүп, саясий күрөшкө катышып, эми бул кадимки эле көрүнүш да боло турган көрүнүш. Анткени бизден кийинки муун келет да мамлекетти башкарууга. Ошон үчүн булар үчүн биз бир жакшы бир система түзүп коюшубуз керек эле да. Бул системада негизги жаштарды бириктире турган институт бул саясий партиялар. Биз саясий партияларды толугу менен жокко чыгарып салдык азыр. Саясий партия түзөйүн деген эч кимдин аракети да жок, максаты да жок, ниети да жок. Ошол себептен көп менин оюмча жаштардын көбү, жөндөмдүү жаштардын көбү немеден четтетилип калды, саясаттан четтетилип калды да. Анан эми азыр өзүбүз көрүп атабыз, мыйзам чыгаруучулардын сапаты эми көпчүлүгүн 90%-ын тааныбайбыз го дейм. Жергиликтүү эле ошо бир округтун эле кызыкчылыгын жылдырган адам болуп калды да, менин оюмча бул туура эмес. Бул федеративдүү мамлекеттерде боло турган нерсе да. Федеративдүү мамлекеттер көбүнчө ушундай система менен, аралаш система менен кетет. Ал жерде сөзсүз түрдө бир билтеген бир чоң округтун өкүлү болуш керек. Бул жерде бир айылдын, бир шаардын өкүлдөрү мындай болгондой эле ушундай мага сезилип атат да. Кандай болбосун, бул мамлекеттик деңгээлде иш алып бара турган адамдар да. Ошол себептен азыркы чакырылыштын сапаты кандай болот? Эми ар кандай эл арасында деле ар кандай ат коюлуп атпайбы парламенттерге? Балык парламент, анан тегиндей парламент, мындай парламент депчи. Мен жеке пикиримде бул системаны кайрадан карап чыгыш керек да. Өзү дагы туура эмес болуп калып атпайбы? Бул жана рейтинг менен кетип атат, бирөө мандатын тапшырса, кийинкиси келип атат. Кийинкисин да карап көрсөңөр, өткөндө ким кайсы бир депутат боюнча жазып атышты, болгону бир канча 500 добуш бар экен депчи. Анан эми 500 добуш менен келип мандат алып отурганың менин оюмча бул туура эмес да. Анткени соңку саясий окуялар түздөн түз парламентке тийди да. Ооба, парламентке тийди. Анан ошондон улам мисалы депутаттардын, шайлоочулардын алдындагы жоопкерчилиги деген маселе дагы калып кетти да. Ооба. Ал маселе дагы алып кетти. Анан болгондо дагы мисалы шайлоочулар деле эч бири чыгып Ташиев, Шайырбек Ташиев 20 миңден ашык добуш алыптыр. Ошо 20 миңден бирөөсү деле үн катып койгон жок го. Биз шайладык эле. Демек шайлоочулар дагы кайдыгер деп атасызбы? Эми шайлагандан кийин өзүң өкүлүң ошол жерге жогорку кеңешке жылдырып келгенден кийин шайлоочулар өздөрүнүн добушун коргош керек эле да. Өздөрүнүн тандоосун коргош керек эле да. Бирок мындай эч кандай мындай неме болгон жок. Ошол же мындай ушунчалык коркуп калышканбы, бирок демек бул система жарабайт. Демек ким кааласа, ким немеси каражаты көп болсо, ошол өзүнүн адамын түртө өйрөткөн да. Түртө өйрөткөн парламентте мындай укуктук тил менен айтканда өзүнүн баягы көпчүлүк фракциясын түзүп коюп өткөн, өзүнүн каалаган саясатын жүргүзө өйрөткөн, каалаган мыйзамын ала өйрөткөн. Бул система жалпысынан мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жаратып атпайбы? Азыр сиз айтып атпайсызбы, эл деле өзүнүн добушун коргобой жатат депчи. Эгерде ушундай эле жол менен кете берсе, анда ошол эл өзүнүн добушуна канчалык ишенет, канчалык шайлоого барат,
канчалык ошол мамлекеттеги бир саясий окуяларга мындай өзүнүн катыштыгы бар экенин билдирет. Мындай жакынкы келечекте анда мисалы парламенттин ролун кандай элестетсе болот? Ошол эле элдин бийликке болгон ишеними ушунун баары бири-бирине чырмалышкан нерсе болуп калып атат да. Ооба, антип эле жылдан жылга шайлоодон шайлоого катышкандардын саны азайып атат да. Азайып атат. Канча бул шайлоодо канча болду? Бир 40-50%га жеткен жок да, 40%га да жеткен жок, кээ бир жерлерде 30%га да жеткен жок. Демек 3төн 1 катышып атат да. Шайлоочулардын 3төн 1 катышып атат. 3төн 2си эмнеге катышпайт деген маселе жаралыш керек да. Эмнеге катышпайт, эмнеге барбайт? 3төн 1 кандай кылып катышып атат? Алар эмнеге катышып атат деген маселелер изилдениш керек да. Анан эми бул эч кимге деле жашыруун эмес да. Шайлоочулардын көпчүлүгү көмүп калбады добушун сатканга. Шайлоо коррупциясы аябай эле мындай өркүндөп атат. Эми бул кээ бир учурларда бийликтин өзүнө деле ыңгайлуу болуп атат да, өздөрүнүн адамдарын жогорку кеңешке алып келүүгө. Анткени жогорку кеңеш кандай болбосун өзгөчө саясий кризистерде аябай маанилүү ролду ойнойт да. Алдыдан да президенттик шайлоо келатат. Азыр бүт окуялардын баары ушул жараяндын тегерегинде айланып атпайбы? Анан азыркы өлкөдөгү кырдаалды эске алганда ал кандай шартта өтөт да? Мисалы, азыр саясатчы, активисттер ал чоң жарышка катышуудан мурда ошол өздөрүнө илинген иштерден араң кичине арылып мындай реабилитацияда боло элек. Анан ошол саясий чөйрөдө бир оппозициянын орду азыр бош турат. Анан мындай шартта шайлоо кандай өтөт? Атаандаштык камсыз кылынабы? Эми авторитардык мамлекеттерде ушунча жылдан бери кандай болуп өтүп келатса, ошондой эле өтөт. Мисалы биздин коңшулаш өлкөлөрдө көп жылдан бери ушундай эле өтөт атат. Шайлоо болот, бирок формалдуу түрдө кандайдыр бир атаандаштар бийлик тарабынан өздөрү дайындалат, алар катышат, атаандаштык формалдуу түрдө мындай атаандаштык болуп атат дейт. Бирок эми аны азыр божомолдош кыйын, анткени деги эле мындай Кыргызстан саясатында бир прогноз жасаш неме да, кандай десем, кыйын да. Анткени кырдаал тез эле өзгөрүп кетиши мүмкүн. Болгондо дагы азыр өзүбүз эле көрүп атабыз, кырдаал кооптуу. Анан эми кандай болот, Кудай билет. Бирок кандай болбосун мыйзамдуу, ачык, адилеттүү жүрүш керек го. Бул баарысынын эле ниетибиз да, бирок эми бардык нерсе кырдаалга жараша болот да. Буга чейин бийлик мындай коррупцияга каршы аябай батыл күрөш жүрүп келатат деп улам мындай жарыс алып келбедиби? Анан соңку окуялар биз башта сөз кылгандай, ал таптакыр башка нукта кетип баратканын көрсөттү да. Эми ушул коррупцияга каршы күрөш деген жүрүштүн мындай учугу каяка барат? Коррупция менен күрөшүүдөгү эң негизги шарт бул ачыктык. Ачыктык болуш керек. Баганча каражатты өндүрдүк мамлекеттин пайдасына. Кайсы жол менен өндүрдүңөр? Мыйзамдуу болду ал жолуңар? Кимден өндүрдүңөр? Каяка жумшадыңар? Каяка кетип атат? Эч кандай маалымат болгон жок да. Эч кандай. Жөн эле баягы цифраларды айтып коет, болду. Ким өндүрдү? Кимден өндүрдү? Эмненин негизинде өндүрдү? Белгисиз болот да. Ошол себептен менин оюмча бул жерде эң негизги 2 шарт болуш керек. Бул мыйзамдуулук болуш керек, сөзсүз түрдө. Жазаланыш керек. Эгер чындап эле коррупционер болсо, жазасын алыш керек. Жөн эле баягы оокатын баарын алып коюп анан өзүң бара бер деп койбой, мыйзамда көрсөтүлгөн жазасын алыш керек. Жазасы жокпу, анда кой бериш керек. Анан ачыктык болуш керек. Бул ушул 2 шарт сакталган жок. Демек бул негизги 2 шарт сакталбагандан кийин бул нерсени коррупция менен күрөшүү деп айтуу кыйын да. Эми кайра баштапкы темабызга кайрыла турган болсок, ошол кылмыш иштери козголуп, абакта отуруп чыккан журналист, активисттер, саясатчылар мисалы кайра мурдагы жумушуна кайтып бара албай жатканын, өзүнүн кесиптик бир ишин уланта албай жатканын айтып чыгышты. Анан керек болсо жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү чектелип калганын айтып атышат, жаштар өзгөчө. Анан айрымдары ден соолугунан жабыркап азыр ооруканада жатып атат. Анан сиз өзүңүз жеке ушул учурларды кантип басып өтүп кетип баратасыз азыр? Сыртыбыздан билгизбегенге аракет кылабыз, бирок жабыркадык да, психологиялык жактан, ден соолук жактан өтө эле кыйын болду. Эми компенсациясын дагы сүйлөшүп чечебиз. Бирок жабыркаган адамдар, эми өзүм жөнүндө айтпай эле коеюн. Мен деле мындай кыргызча айтканда оңбой калдым. Өзгөчө мына Рита Карасаровдон жакында эле белгилүү болду да, жүрөгүнүн аябай доо кетиптир. Азыр ушу жүрөгүнө операция кылыш керек болуп атат да. Өзү бая билгизбейт го, билгизбеген менен Асия Айтбаевна деле эми ушу 70ке чыгып калган адамды
ушундай кыйнашты. Иши кылса жыргаган киши жок, эми албетте түрмө деген кандай болбосун өзүнүн немесин тийгизет да. Терс таасирин тийгизет. Азыр билинбегени менен кийин сөзсүз билинет. Жалпы ушул окуялардын 3,5 жылдык окуялар дейинчи, ошонун сиз үчүн мындай негизги сабагы эмне болду? Куугунтуктоодон чыгарган негизги сабак биз үчүн. Эми биз баягы бир топ болуп турдук, мүмкүн ошон үчүн ушундай бир тыянакка келгендермин биз. Кандай мыйзамсыздык, кандай адилетсиздик болбосун, ошого чыдап, үмүт үзбөй, ошого чыдап, ошого колуңан келишинче тап берип, күрөшүп туруш керек да. Биз көп учурда, мен мисалы башкалардан байкайм да, көп кайрылышат да, куугунтукка кабылган адамдар көп кайрылат да, анан жок, будан эч нерсе чыкпайт, мен ошо күнөөсү жок болсо деле күнөөмдү мойнума алып, жок дегенде пробация алып, эч нерсени талашпайм, эптеп эле ошо кутулсам болду дейт да. Бул менин оюмча бул аябай туура эмес позиция. Мыйзам берип аткан мүмкүнчүлүктөрдүн баарын пайдаланыш керек. Кандай процессуалдык укуктарың болсо, ошонун баарын ишке ашырыш керек. Баарын документ катары бардык укук бузууларды документ түрүндө баарын тастыкташ керек, сакташ керек. Анткени эртеби кечпи баары бир чындык жеңет. Биздин иште эми бул жерде баягы укук коргоочулар, коомчулукка мен ушул учурдан пайдаланып өз ыраазычылыгын билдирип кетким келет. Бизди ачык чыгып иштебесе дагы мындай иш алып барып атышты да, укук коргоочуларчы. Ошол себептен жакында эле өткөн жумада расмий түрдө чыкты Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинде, жана мыйзамсыз кармоолор боюнча комитетинде аялдарга карата чыгыптыр, 5 аялга, ошо Кемпир Абад ишиндеги 5 аялга карата, анан өзгөчө Рита Карасартованын 2 кишине басым кылып чыгарыптыр. Бул кармоолордун баары мыйзамсыз болгон депчи. Бул анткени иш жүрүп атты да, бул өзүнөн өзү эле болуп кеткен жок да. Ушундай билдирүүлөрдү укук коргоочулар жиберип атты. Ошол себептен эч качан күрөштөн баш тартпаш керек. Албетте ачык чолпонбай болуп чыга албайсың, бирок мыйзамда кандай мүмкүнчүлүк болсо, ошонун баарын пайдаланыш керек да. Ошондо эртеби кечпи баары бир натыйжа чыгат. Сизге чоң рахмат. Биздин убакыттагы жыйынтыкталып калды. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова болду. Маекти мен Айзада Касымалиева алып бардым. Жакшы туруңуз.